Кайырлуу күн баршаңызга. Бүгүн сиздерге осындай прага тортун жасалуун көрсөтөмүн. Жасалуу оңай, әрі тез, әрі өтө дәмдүү болот. Каналга тиркелип, колокольчик басып, видеонун соңуна дейин көрүңүздөр. Поделиться кнопкасын басып, туустарыңызды бөлүп коюңуздар. Міне осындай торт чыкты. Үйдүн ичиндеги балдарга бәріне катты унады. Ал кеттик жасайбыз. Кандай коспалар керектигин описанияга жазып кетемин. Эң алдымен какао менен унду жакшылап аралаштырып, элегезерден өткөзүп аламыз. Какаонун жакшы сапалысын алыңыздар, торттун дәмі соған байланысты болады. Ыдысымызга кургак коспаларды абырынча косуп аламыз. Un, какао, туз, сода, ванильді кант, кум шекерди косамыз. Духовканы косуп, сары майымызды салып коямыз, эри берүү үчүн. Кургак коспаларыбызды жакшылап аралаштырабыз да, ортасын оюп, жумурткамызды, сүтүбүздү, суюк майымызды куябыз. Жакшылап аралаштырабыз. Каналды колдоп, лайк басып коюңуздар. Суюк майымыз дайым болду, ерип, оны да үстүнө куябыз. Сосын жакшылап миксермен аралаштырабыз, немесе блендермен. Болашак тортумузга энди форма жасайбыз. Кольцомузду алып, осылай пергамент кагазын коюп, оюп, форма жасайбыз. Сондай формадан 4 штук жасайбыз. Сосын сол смести теңдетип 4ке бөлүп куябыз. Суюктуктун бетин жакшылап тегистеп, 12-15 минутка духовкага коябыз. 12 минут өткөн соң тесип көрөбүз. Эгер агашыбыз кургак чыкса, яғни писти деген сөз. Кичкене жабысып чыкса, тағы да 1-2 минутка коябыз. Осылай тесип аламын кольцомен. Менде кольцонун диаметри 2,22. Ендігі кезекте кремimiz дайындаймыз. Бізге керек творожный сыр, кант экөөнүн жакшылап аралаштырып аламыз осылай. Бір келкі массага айналганда үстүнө сливкимизди куябыз. Творожный сырды колдан жасайтын боламыз. Описанияга калай жасалуу жолун жазып кетемин. Енді жаңа коржуктарымызды жыйнаштырабыз. Сосын осы жасалган тортумузду 5-6 саатка холодильникке коюп коябыз. Бес саатымыз өткөн соң үстүнө жагатын крем ганашты жасайбыз. Баяу отта сливки менен шоколадымызды эритебиз. Касынан кетпей аралаштырып турабыз. Кремimizni кичкене суутуп аламыз. Холодильниктен тортумузду алып, үстүнө жаңагы жасаган кремimizni жагабыз. Сосын тортумузду түнүмен коюп коябыз. Осындай дәмді, әдемі, жасалуу оңай тортумуз дайын. Менімен болғандарыңыз үшін баршаңызға көп рахмет.